Көчмөндөр цивилизациясы жаңырткан 3 дүйнөлүк көчмөндөр оюндары кызуу өтүп жаткан учуру. Бул Кыргызстандын Кырчын капчыгайы. Өткөнгө терең маани берген боордош элдердин урпактары тоо борлоруна миңден ашуун боз үй тигип, шаң шөөкөттүү тойдо биригишти. Ал жерде куштарын чакырган мүнүшкөрлөрдүн үнү алыстан угулат. Бул жерде мүнүшкөрлөр таптап алып келген бүркүттөрүн колуна чакырып, ууга салып жатышат. Куштарыбызды дайындап, арнайы осы Куштарыбызды даярдап, Кыргыз мамлекетинде жогорку деңгээлде өнөр көрсөтөбүз деген үмүт менен келдик. 2016-жылы 2 дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында Казакстан курамасы 3-орунду ээлеген. Быйыл да буюрса 1-орунду үмүт кылып келдик. Аны эми убакыт көрсөтөт. 1-орунга үмүтпен келгенбиз, ону баары убакыт көрсөтөт. Бул бүркүткө салып жүргөнүмө 6 жыл болду. Былтыр 2 дүйнөлүк көчмөндөр оюнун уткам, ушу бүркүт менен бүркүтүм аты чагылган. Ошол быйыл да көчмөндөр оюндарына катышалы деп даярдап атам. Көчмөндөрдүн жашоосунда 7 казынанын бири иттин мааниси өзгөчө болгон. Ошондуктан өткөндү чагылдыра турган тала оюндарын иттин мыктысы катары саналган Казактын таза кандуу кумай тазыларысыз элестетүү мүмкүн эмес. Сыртаным 2 жашта. Итим 2 жашта, 2 жылда Павлодар облусундагы жарышта 2 жолу чемпион болгон. Казакстандын ачык чемпионатында 1-чи келген ушул таз. В открытом классе 1-чи келген осы тазы болгон. Сырттан да жакшы көрөт, туйгунда жакшы. Сыртында, туйгунда жакшы жүгүрүшөт. Казакстандан дагы хан алар деген 4 таз алып келдик. Бул 1 жаш 4 ай. Кудай кааласа жеңебиз деген оюбуз бар. Мен да Алла кааласа отабыз деген оюбуз бар. Улуу талаада аңчылык кылып көзгө аткан олжону көз жазымда калтырбаган көчмөндөрдүн мергендерине тарых күбө. Бул нерсеге колуна жааны кармап, олжону көздөөгө кадам таштаган мергенчилердин көрүнүшү дагы бир ирет далилденди. 我觉得来到这个国家以后参加这个运动会，我觉得感觉挺好。 Мен Монголияда туулуп өстүм, ошондуктан тала жашоосу мага жакшы тааныш. Бабаларыбыздын жаатуу өнөрүн өздөштүрүп жүргөнүмө 10 жылдай болду. Кыргыз жеринин табияты менен салт санаасы туулган жерим сыяктуу таасир калтырды. 特别亲切，尤其这边的人呀，这些美景啊啥的，感觉就在家乡似的。 Издревле степной народ всегда. Тала элдери байыртадан бери жаатууну мыкты билишет. Азыркы тапта Калмак өлкөсүндө бул жоокердик өнөргө зор маани берилип, кайра жаңыртылууда. Бүгүнкү күндө мурункудай назик жандар да жигиттер сыяктуу жаатууну өздөштүрүп жатышат. Что мужчины и женщины сейчас наравне с мужчинами стреляют. Кыргызстандын Кырчын капчыгайындагы көчмөндөрдүн салттуу оюндары аяк оону айынын 8-ине чейин уланат.